Асанбек Стамовдун «Чүй баяны» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 4-чү күнү кечинде гана алар үйгө келишти. Дыйканбек коон бышканча шоруктукунда жүрдү. Кээде өзү жалгыз кызыл чачылардын, чөп чапкандардын арасында барып, бир топ этюдтар жазды. Айылдыктарда ага үйүр алып, ал Арукенин жана Шорук карыянын портретин тартып, мурда Дыйканбектен чочулагансыган бала бакыра менен кемпир чалдар иштеп жаткан Дыйканбектин жанына келип жардана карай. Ал гана эмес, айрым кемпирлер: «Балам, мына бул чүрпөмдү бир жериңе чийип койчу» дешип өтүнө. Мурда өзү сезбеген зор эргүү Дыйканбектин иштегисин ого бетер келтирип, ага күндөрдүн өткөнү билинбей, кээде ал ишке баш оту менен берилип кеткен учурда Аруке жанына келип: «Жаным, кичине эс алчы. Баятан бери сени карап отуруп өзүм да зериктим. Деги эле ээн чөлдө жүргөндө эч кимди байкабай калат экенсиң» дечү. Ошондо гана Дыйканбек майлуу боекторун жыйнап, Арукенин жанына басып келчү да көзүнөн этият өөп, анын өз колу менен жасаган тамагын ичкенден кийин алар коон айдалган аңызды көздөй жөнөшчү. Аруке менен Шорук дыйкандын портретин Дыйканбек жан дили менен берилип тартты. Бирок толук бүттү деп эсептебегени менен портреттер өз көңүлүнө толгонсуду. Калган кемчилдигин Фрунзеден толуктайм деди. Өз портрети Арукеге жаккан жок. Ал адатынча наздана, эркелей сүйлөдү. «Мен сенин көзүңө карапайым эле кыздай көрүнөмбү? Жаңыласыз, сүйгөнүм. Сиз деген өз колуктуңуздун сулуу экендигин билбей турбайсызбы? Айтмакчы, сулуу болбосом топ жигит артымдан түшөт беле? Мени сулуу кылып тарт. Өз турмушумдан кылдай да кемитпей, ашырып кой. Көргөндөр тамшангандай болсун. Айланчыктап жанынан кете албагандай болсун. Сулуулук адамдын жүзүндө эмес. Мен сенин жүрөгүңдөгү сулуулукту көргүм келет. Портретиңди бекеринен колхозчунун кызы деп атаган жокмун. Шаарга баргандабы сенин портретиңди башкача кылып тартам. Аны студентка деп атайм. Анда ал дагы мойнуң ак конукунан узун, жамалың кардан ак болот. Атактуу артисткалар биякта эле калсын» деп Дыйканбек тамашалап койчу. Коон бышкан маал да келди. Күн ысык, түш жем болчу. Чөп алачыктын көлөкөсүндө көмүркөйүн жанына коюп алып, эски кайыш басмайылын көктөп отурган Шорук: «Тоодон жапайы аарлар келе баштаптыр. Анделектер быша баштаган го, балдар. Барып карагылачы» деди. Ушул сөздү көптөн бери күтүп жүргөн Аруке коон айдалган аңызды көздөй чуркап кетти. Дыйканбек эшик алдындагы мамыны айланып учуп жүргөн 5-6 сары аарыны көрдү. Аңгыча Аруке муштумдан чоң сары анделектерден үзүп келди. Колун жууп, тактай секичеге келип отурган Шорук кадимки кой сойгон адамдан бетер бата кылды да, дайыма жанында жүрчү болот шамшарын кынынан сууруп, анделектин бир тилимин оозуна салып көрүп, анан көзүн жумуп магдырап калды. «Баракелде, жетилип калыптыр. Эми 5-6 күндөн кийин коон кыйгач бышат. Кана, ооз тийгиле». Айткандай анделек абдан ширин экен. Арабасын чегип жаткан Шорук Арукеге буйрук бере сүйлөдү. «Кечинде үйдө болгула. Короо жайын калбасын. Апаң экөөбүз Быстровкага кеттик. Баягы кармыш куданын кемпири каза болуптур. Эртең коет экен. Анда эртең эле барсаңар эмне болот?» деди Аруке кош көңүл. «Ошо кантип болсун. Тоодой таштай кудагыйдын сөөгүнүн үстүнө бир түнөбөсөк шермендебиз чыкпайбы? Бияка бүгүнчө башка кароолчу жибертем». Шорук арабасына көк беденен басып жүрүп кетти. Эл орунга отурган ченде Аруке менен Дыйканбек да кыштакка келишти. Ай толгон маал болчу. Эмнегедир ошол күнү Аруке кечке чейин ойлуу, суз жүрдү. Жолдо келатканда да унчуккан жок. Төшөк салып бергенден кийин чечинип жаткан Дыйканбектин жанына кайра келип, аны эрдинен өптү да: «Уктай кой» деп сырдуу жылмая бөлмөсүн көздөй басып кетти. Ууздай саргыч тарткан айдын коюу шооласы үйдүн ичин шам жаккандай жаркыратып, Дыйканбек көзүн жумуп канчалык уктоого аракеттенсе да уйкусу келбей, чабалактай, эшикте шамал дир эткен сайын ак теректердин жалбырагы тыбырчылап, шагы ийилген алмалардын кыл чокусундагы бышкандары жерди көздөй топ-топ кулайт.
Ан сайын Дыйканбектин жүрөгү зырп этип, кыялы чабыттайт. Бир таттуу ысык нерсе алкымын кысат, көөдөнүн ымшыйт. Терезенин түбүндөгү карак тойгон уй улам ынтыгып, бышылдап, кезегинде алыстан эмчектеги бала ыйлап басылат да кайра айлуу түн көшүп кетет. Тулку бою чымырап ысуулаган Дыйканбек шейшепти тээп таштап көмкөрөсүнөн түштү. Ушу кезде Арукенин добушу чыкты да Дыйканбек дем албай тыңшап калды. Кыязы Аруке ордунан туруп, терезенин форточкасын ачкан боюнча дымып калды көрүнөт. Дыйканбектин жүрөгү ээлире турмакчы болуп, бирок сыйкырлап койгондой башын көтөрө албай, ал жүрөгүнүн ушунчалык катуу суккунуна өзү да таң кала, өрттөнүп бараткандай ысуулады. Акыры эшик ачылып, Арукенин калтыраган жумшак үнү чыкты. Ойго жатасыңбы? Жооп күтпөстөн жигиттин жанына басып келди. Ордунан дароо тура калган Дыйканбек Арукенин билектен ала кучагына бекем кысып, таманы басып турган жер чайпала түштү да экөө тең бирдей алдан тайып, элирген сезимдерин башкарууга кудуреттери жетпей, жалындаган дилдерин бири-бирине кошуп жиберишти. Дыйканбек Арукени таптак көтөрүп, өзүнүн кроватына алып барды. Ал кыпындай да каршылык көрсөтпөй, Дыйканбектен жара көрөтүндү. Анан шоктончу болбо, жаным. Түн мурдагыдан да жоошуп, дирилдеген дарактын жалбырагынан башка эч бир добуш чыкпай, Дыйканбектин күйдүргү ысык сөздөрү кызды ого бетер арбап, алдан тайган Аруке үргүлөй түштү. Чоктой ысык эрдинен дембедем сүйгөн сайын Аруке бошоп, ого бетер эрип, ого бетер камыгып, ал ошол учурда кыз затына таандык сезимин башкарууга кубаты жетпей шалдайды. Дыйканбектин аракетине эч бир каршылык кылбай, бул алоолонгон сезимдин ары жагынан дагы бир сыйкырдуу, таттуу үмүттү күттү. Бирок күтүүнүн чеги жоктой, анан кыз айласы куруган үн менен жалоруп жиберди. Жаным-ай, кыйнабачы. Бул зор эргүү менен айтылган сөздүн тереңинде капалануу жок эле. Ошондон кийин жигиттин колу толку бою олдоксон калтырай, көзү тумандай түштү да эсинен биротоло танып, оозунан ысык жалын чыга, анан асман жер бириге айлан көчөк атып, өзү да анын бир тамчысы сыяктуу эрип бараткандай, белгисиз бир сонун дүйнөнү көздөй сапар тартып бараткандай сезди. Түн ортосу болсо керек, короз кыйкырды. Айдын нуру эми алардын кроватынын үстүндө тийип туруптур. Аруке уйпаланган чачын оңдой оор үшкүрдү да кайра көзүн жумду. Дыйканбек анын эрдинен акырын өптү. Анан бир азга унчугушпай калышты. Дыйканбек аябай чаңкап келип, бир керден кымызды тартып жибергенден кийин эси ой түшкөн адамдан бетер шалдайды. Ал кыздын алдында күнөөлүү болуп, кантсе да анын көңүлүн жубаткысы келди. Бирок эмне дээрин билбей, Арукени өзүнө имере тартып, өпмөкчү болду эле, ал анын колун акырын түртүп таштап дагы үшкүрдү. Эми Дыйканбек тура калып, Арукенин жүзүнө үңүлө жалбарып, ушундан кийин Аруке катуу ыза көргөн адамдан бетер шолоктоп ыйлап жиберди. Ал көптөн бери дегдеп, бир сыйкырдуу сонун учурду күтпөдү беле. Бирок аягында келип көңүлүн ирэнжиткен кыялга алдатып коерун кайдан билди? Ошондон улам катуу эчкирип ыйлай баштады. Кыз өмүрүнүн бир сонун учуру менен коштошуп жатты. Эми мындан кийин өмүрдүн түн токойдой сырдуу, башка бир машакаттуу учуру башталмак. Шолоктой ыйлаган ал кыйладан кийин гана басылды. Андан кийин алар эшикке чыгышып, арыктагы муздак сууга жуунуп кайра келишти да таң агарганча укташкан жок. Бул сапар Аруке мурдагыдан бөлөгүрөөк таттуу сезимге туш болгонсуду. Ошондон кийин гана бугу чыккан Аруке күн аркан бою көтөрүлгөнчө уктады. Уйдубадага Дыйканбек кошуп келди. Коон бышып, шоруктун чөп алачыгынын жанынан адамдардын карааны үзүлбөгөн маал да келди. Бул учурда коончунун баркы ого бетер көтөрүлүп, "Шоке, шоке!" деше, карыяны көтөрө чалып мактагандар көбөйүп, ал болсо баягысындай эле бек капар, басмырт, кошуматчылардын мактоосун капарына да албай, сыр бербей, алачыктын жанындагы нугу терең арыктан ары коон айдалган аңызды көздөй жай басып барып, бир чоң коонду этияттык менен үзүп келет да тактанын үстүнө жарып салып, "Кана, алгыла" дейт.
Кунан койдун куйругунда эзиле бышкан ширин коон, таңдайына тийген сайын рахаттанган кумарпоздор, бекерпоздор коончуну ого бетер көкөлөтө мактайт. Бирок ал мактоолордун өзүнө тийиши жоктой. Кулагынын сыртынан кетирген шорук мурдагысындай эле кош пейил, жүзүндө кыпындай да көтөрүлүүнүн изи жок. Жай баракат, басканы камбыл. Бирок ичинде эмгегинин үзүрүнө ыраазы болуп кымырылып эргип турат. Алдыларындагы тилинген коонду аймап жибергендерди кош көңүл карап, ары жактан кайра бирди көтөрүп келет да: "Кана, тойгонуңарча жегиле. Бирок үйгө алып кетебиз деп үмүт кылбагыла. Бул деген колхоздун мүлкү. Колхоздун конторуна барсаңар жазып берет. Анан кампадан алгыла. Кадырыңар жан болсун. Башкарманын өзүнө да бул жерден коон бере элекмин", дейт. Шоруктун сырын билген айылдаштарынын өздөрү да анын сөзүнө таарынышпайт. Коонго тойгон курсактарын сылай акырын жылып жөнөшөт. Коон бышкан мезгилде күн да бүркөлбөй асман көгүш тартып турду. Ан сайын жыпар жыттуу басып алдылар. Муштумдай болгон саргы чанделектер, ашкабактай даң кайган кышкы тордомо коондор аңыз үстүндө сай ташындай быкырап, жыпараңкаган куттуу талаанын түсүндө көпөлөктүн небир түрлөрү менен жапайы аарылар батпай кетет. Коон үзүүгө шорук бөтөн кишини катыштырбайт. Күндөп, түндөп коонду ал өзү гана үзөт. Бөдөнө тоорган адамчак бышкан коонду бир топко чейин имире карап турат да, анан коондун анык бышканына көзү жеткенден кийин гана макеси менен чырт эттире кесип алып, аны арыктын жээгине чыгарып коет. Ал эми жардамга келгендер ошол шоруктун өз колу менен үзүлгөндөрүн гана алачыктын жанына ташый беришет. Эгер кокус ошол учурда бирөө ээн баштык кылып желедеги коондон өз бетинче үзүп алса, анда эле балекетке калганы. Ошол замат шорук аны жеперине жеткире сөгүп, коон айдалган аңыздан кууп чыгат. Ал киши экинчи жолу коончунун алачыгынын жанына келгис болот. Коонду кампага өткөрүүдө да шорук аябай так жана сак. Алачыктын жанындагы таразага коонду өзү салып, анан эски блокнотуна бир нерсени чийип коет. Шорук сабатсыз адам, бирок блокнотундагы чийилген белгисинен өлсө да адашпайт. Ошондуктан колхоздун кампачылары шорук менен талашуунун пайдасыз экенин жакшы билишчү. Шорук кампачыларга да кем тартып берчү эмес. Таразадан алдыган адам ташбака болот, дейчү чын төгүндүн ортосунда. Мына ошол коон үзгөн маалда Дыйканбек күнү түнү шоруктун чөп алачыгынын жанынан алыс кеткен жок. Аруке да ал жерде болуп, атасы менен Дыйканбекке ысык тамак жасап берип, кээде түнөп да калчу. Дыйканбек этюд артынан этюд тартып, шорук экөө коон үзүп, коон ташып, бул сонун учур анын жарпын жазды. Ал жалаң коондун турган натюрморт тартты. Коондун түрлөрүн, өзгөчөлүгүн үйрөндү. Коондорду ал эртең менен күндүз ириң арасында да, ал эмес айдын жарыгында да салып тартты. Анын бул аракетине шорук карыя таң калмак тургай кубаттап: "Капырай, тим эле жан киргизип койдуң го", деп мактап, ал эмес бир нече жолу өзү да жадабастан үйүлгөн коондун жанына туруп берип, сүрөтүн тартууга уруксат кылды. Бир күнү Дыйканбек эртең менен күндүн мурду жаңыдан чачырап келатканда, үйүлгөн сары коондун жанына тургузуп коюп, Арукенин сүрөтүн тартып жаткан. Түнү менен жамгыр жаап, ал таңга маал гана басылган эле. Батыш жактагы үксүйгөн кара булуттардын тымтыракайы чыгып, күндүн боору көтөрүлгөн сайын алачыктын бетиндеги көгүш тоголок шүйдүрүмдөр куюлуп, каан айдалган аңыздан агыш буу чыгып, айлана нымжыттанып турду. Шорук көкпеде басылган арабага коондон жык жыйма жүктөп, кыштакты көздөй жөнөгөн жаткан. Мына ушул учурда менчик сур Волга айдаган жигит шуу этип келип, чөп алачыктын жанына токтоду. Түнү менен жамгыр алдында турганбы, же жигит бияка чыгаарда жууп чыкканбы, сур Волга күзгүдөй жаркырайт. Ал Волганын эшигин жай ачып, шашпай басып келаткан калыбында алыстан үн катты: "Ассалому алейкум, чал. Атайын арзып, мейманга келатсак, бизден качып кетейин деп жаткансыңар го. Бу кандай? Ат көлүңөр аманбы? Түндө үйүңөргө баргам. Кечинде келгенден чочудум. Анан калса жамгыр чакалап куюп турду. Капырай, августта да жамгыр ушунчалык жаайбы? Калп айтпасам түн ортосунда күн күркүрөдү көрүнөт." Чачын артын көздөй салаасы менен дембедем сылаган чоочун жигит
салабаттуу басыгын бузбастан Шорукка кол берди да анан Дыйканбектин жанында турган Арукени бир сыйра маашырлана карай: чоң кыз кандай?» деп эркелете сурады. Кистисин колуна кармаган калыбында кыймылсыз турган Дыйканбекти караманча байкамаксанга салган ал ачык кашка тишинин ортосунан чийт түкүрө узун төрө папиросту салаасына кооз чымчып, оң колун Шоруктун далысына коомай койгон калыбында чөп алачыктын алдындагы тактанын четине барып отурду. 30га чыга электигине карабастан эткел, орто бойлуу, бирок ак саргылынан келген бул сулууча бейтааныш Дыйканбекке эмнегедир жага бербей, эми анын ороюраак, жоон үнү чыккан сайын куйкасы курушуп, жана анын Арукени сугун арта тиктеши, ичи өрттөнүп бараткан сойку аялдардыкындай үнүнүн элжирип назигирээк чыгышы намысын козгоп, кызгануусун ого бетер күчөттү. Кокусунан бирөөнүн шылдыңына кабылып, адамдык намысын кордолуп жаткандай, ошондон улам Аруке да аны тиктеп жатабы деген күдүк кыязда тегерегин шарт карай берди. Аруке ал тегеректе жок болчу. Алачыктын ичинде отурган. Санаасы бир аз тына түшкөн Дыйканбек чоочун жигиттин алдында бейкапар, кала берсе сүрдүүрөөк көрүнгөнгө аракеттенип, Эйтюттун ар кайсы жерине боек сүрткөн болуп жатты. Мунусу карандай гана өзүн жооткоту болчу. Анткени кисти кармаган колу эмнегедир калчылдай, ою кымкуут болуп, бир жерге токтобой, ал өзүн али жеткилең, токтоо жигиттин абалында кармай билбегендигине нааразы болду. Кандай гана абалда болбосун, өзүн салкын кандуу, токтоо туту жигиттин бирден бир белгиси деп түшүнгөнүнө карабастан, Дыйканбек бул сапар дилинде мукой түшкөнсүдү. Аруке жигитти мурда эле билгендиктен аны алгач көргөндө жүзү кызарып кеткен. Арукенин албырган жүзүн Дыйканбек көз алдына келтирди. Алардын мурдадан тааныш экенине көзү жетти. Эми кайрадан көөдөнү ысып, кызгануу жанын жай алдырбай, алачыгынын жогору жагындагы калмак дөбөнү көздөй басты. Дыйканбек бооруна жыш каранды сөскөн дөбөчөнүн кыл чокусуна барып отурмакчы болду эле, куураган карандысынын саргыш жалбырактарын түнкү жамгыр эзип таштагандыктан алар бири-бирине соолуган тамекинин жалбырагындай батташып, анын кийим кечесине жабыша берди. Бирок ачуусу келген, ызасы келген Дыйканбек баарына кайыл боло дөңгө чыккандан кийин гана демин басты. Туш тарабындагы теребел алаканга салгандай маңкайып, ыкчам тийген күндүн нурунан улам көгүш тунук шүүдүрүм тыс-тыс этип, карандысынын куураган өзөгү ылдый куланып, бирок кегети тараптан ызгаар илеп келип турду. Түндө ала тоонун башына кар жааптыр. Мына ушул жерде бир аз күнгө жылынып отургандан кийин көңүлү тына. Эмне үчүн мынчалык ачууланганына өзү таң калып, кала берсе бир аз уяла көңүлү тына түшкөнсүдү. Ырас эле анчалык туталангандай аны ким ыза кылыптыр? Дегеле анчалыкка бара турганда Арукенин кылмышы кайсы? Ушуларды ойлогондо курулай ич тардыкка жеңдирип, тарбия көргөн адамдын жоргуна сыйбай турган адепсиздик кетиргенин эми сезип, бул олдуксон жоргумду Аруке байкабаса болду го деген кыязда Дыйканбектин чекесинин майда тери сыгзылды. Эми Аруке экөөнүн махабатына бир Кудайдын өзү да жолтоо кыла албайт. Ага Кудайдын да алы жете албайт. Ооба, ошол ууздай түндөн кийин ал экөөнүн тагдыры ажырагыс болгон. Ушул ой санаасына келгенде Дыйканбек чындап эле сүйүндү. Ал алачыкты көздөй келатканда Сур Волганын үнү чыгып, кыштакты көздөй кеткен кара жолдо сызып бараткан караанын көрдү. Дыйканбектин көз алдына кайрадан бейтааныш жигиттин элеси тартыла, тунук кыялына кир жугузган аны Дыйканбек чындап эле жаман көрүп кетти. Ырас эле ага жигиттин ыксыз сойкулугу, тапандыгы жаккан жок. Ал үнүн атайын жоон чыгара тамагы менен сүйлөп, ак сакалдуу кишиге чал деп текебердүү мамиле кылышы. Ал эми Шорук карыя анын төрө кыял мамилесине терикмек тургай, кайра качанкы бир эски курбусун көргөндөй аны менен эзилише сүйлөшкөнү Дыйканбектин көңүлүн иренжитип, ал чөп алачыкка жеткенче кайрадан муштумдары карышып кыжыры келе баштады. Жайылган молберттин алдында каралагансыган Дыйканбекти көздөй басып келген Аруке бир чети эркилей, бир чети жооткото сүйлөдү. Баятан бери көрүнбөй каякта жүрөсүң? Атам дагы сени издейп таппай, азыр эле кыштакка кетти. Жанагы бөлөсү менен таанышып алса болот эле дейт. Өзү ушул айылдык.
Адамдын ичи коюна кирген аябагандай тың, деги бир балекет неме. Жаш жанына карабай, эл да аябай кадырлайт аны. Мына бул жактагы бир Потребсоюздун башчысы дейт. Аруке колу менен чыгыш тарапты жаңсап койду. Өзү да бир колдон суурулган шылуун, жанагыл Волганы жакында сатып алыптыр. Аялы бар бекен? Деп Дыйканбек какшыктай сүйлөдү. Жинди десе. Аруке эркелете күлүп койду. Анын аялы менен биздин ишибиз эмне? Болсо болор. Анан бир азга унчукпай калып үн катты. Аял ала элек дешет. Анын да ойлогону бардыр. Ошондон кийин алар түшкө чейин бири-бирине унчугушкан жок. Чак түштө алар алачыкка киреше коон жемекчи болуп, узун тилинген басып алдыдан бир тилимден алышканда алардын көздөрү чагылыша түштү да, көөдөндөрү албырган ашыктар бири-бирине магнитче тартылышып, айкалыша өбүшүп калышты. Эртеси сентябрь айы жаңыраарына 3 күн калганда алар Фрунзеге келишти. Берекелүү чүй бооруна кереметтүү коңур күз келди. Табияттын ушул татынакай мезгилинде Аруке менен Дыйканбек тунук махабатынан ажырады. Өмүрүнүн ошол сонун учуру көз алдына келгенде Дыйканбектин өзөгү өрттөнүп, наристе баланын жыпарчытындай махабатынан кол жууп калышына бирден бир күнөөлүү өзүммүн десе, ошондой эле айласы курган учур Арукеде да болуп, ал дагы өз бактыма өзүм гана кедерги болдум деп кейип кетчү. Кийин алар такыр жолугушкан жок. Ошого карабастан экөөнүн санаасы дайыма бир жерден чыкчу. Махабаттарынын өтөөсүнө чыга албагандыгы үчүн алар эч качан бири-бирин күнөөлөчү эмес. Ооба, алардын бул тыянагына жөндүү деп түшүнсөк да болмок. Бирок турмуштун эч кимдин эркине баш ийбей турган өзгөчө бир касиети бар экендигин эске алсак, анда бул эки ашыктын бири-биринин алдында күнөөлүү боло турган деле жөнү жок болчу. Алар чалпоо аттын тизгинини алы жетпеген өспүрүм сыяктуу албуут махабаттын тизгинин башкара албай калышты. Толкунда калган кайыкты эр жүрөк жигит башкарса, анын сыңарындай жалындуу махабатка туш болгон чалпоо жаштыкты салкын кандуулук башкармак. Коркууну башынан өткөрбөгөн адам эч качан эрдик кыла албаган сыяктуу, накта сүйүүнү башынан өткөрбөгөн адамдын жан дүйнөсү чектелүү келет. Андай адамдын жүрүм-турумунда майда жоруктар көп болот. Ал актык, адалдык жөнүндө көп айтып, колунан улуу иш келбейт. Жигиттин бөксө жерин толтуруп турган бул аялдын сүйүүсү. Эгерде аялдын сүйүүсү ашып ташып, төгүлүп баратса, ага жол бербей турган жигиттин эрки. Эмесе Аруке кандай жан эле, дерсиз. Табият Арукеге татынакай өң берген болсо, ага ошого тетеге кумарпоз дил да берген дедик. Арукени эч качан бир адамдын махабаты канааттандыра алган эмес. Өз куйругун өзү кубалаган мышыктын оюн караак баласынчылап, Аруке дагы өз келбетине көп суктанып, жигиттерге калганда кумарпоз эле. Ырас, ошол мүнөзүнүн артынан ал күнөөгө сыя турган жорукту көрө деле алчу эмес. Бирок Арукедей аялдар биринчи махабаттын баркын кеч түшүнүшөт. Аял заты жигиттердин делебесин козгоп, анын кумарлануусун арттырып турбаса, аялдын көз карашынан жигиттин денеси жеңил ток ургандай дүр этип, каны башына чыган нымшый түшпөсө, анда анын эмнеси аял? Сулуу аялдын табияты жөнүндө Аруке ушинтип ойлоочу. Ал өңгөгө караганда өзүнүн наздуу экенин эрте түшүнгөн болчу. Ошентип шырп эткен добушка кулак түрүп, былк эткен нерсени баса калчу мышыктын шок баласындай сүйүүгө шыктуу кезинде Дыйканбекке жолукту. Бирок ал Дыйканбекке жан дили менен берилип, келечегин ага багыштаганы менен жигиттин жан дүйнөсүн көп түшүнө берчү эмес. Ал Дыйканбектин жайды жайлата тарткан этюдтарына маани берген деле жок. Ага Дыйканбектин керейли кечке мольберттин алдында машакаттанганынан көрө айкалыша өбүшүп, же огороддогу жайкалган көк көрпө бедени аралай куушуп ойногонун жакшы көрчү. Ооба, анда Арукенин сүйүүгө тойбой турган кез эмес беле. Дыйканбек да Арукенин табиятына түшүнбөй жүрдү. Ал кезде Дыйканбектин жүрөгү сүйүүгө карк болуп, ошондон улам бактыга тунашыгы улам артып, иштегиси келип турган. Табият берген көмүскөдөгү шык Арукеге жолуккандан кийин Дыйканбектин көкүрөгүн тээп сыртка чыкты. Иштөө ал үчүн аябай жеңил, кызык да болду. Тарткан боектору орду-ордуна келе түшүп, өз өмүрүнө болгон кызыгуусу улам артты.
Анан калса ошол чүй боорундагы коңур күз Дыйканбектин жан дүйнөсүн бүтүндөй бийлеп, ал куду жомоктогу бир сонун өлкөдө жүргөндөй кумарлануусуна чек кое албай калды. Койчулардын коңур күз деп илгертеден чүй боорундагы ушул кереметтүү мезгилге кимдер гана суктанбаган. Коңур күз. Терин бүтүп, тетиги кан жайлоодогу малдар тоо этектей андан акырындап жакага түшөт. Сары так болгон буудайдын бошогон аңызынан күтүргөн короо койлор маарап, тоо этегиндеги колоттордон жылкы кишенейт. Көк асманга кылайган булут токтобой күн ысык тиет. Аба коңур кургак болот. Түнкүсүндө чөптөр шүйдүрүм тиштебей, купуя жылуу түндө эшикте түнөгөн адам да үшүбөйт. Өзгөчө бейкут, айлуу түндө чүй талаасы көшүлүп, кереметтүү өрөөн кучагын жазган кең пейил эне сымал анын койнунан токчулуктун, жоомартчылыктын жыты келет. Ыш жыттанган, тезектин түтүнү жыттанган, койчунун боз үйүнүн тегерегинде жибек жүндүү ак койлор жуушайт. Көктү койчунун майланышкан сары чарасындай толгон ай көшүлүп, ары кыймылсыз, наздуу. Мындай коңур күздүн түнүндө койчу короо күзөтпөйт. Ал чүрпөсүнүн жытын искеп боз үйдө уктайт. Уйкусу тынч болот. Коломтодогу өчүп бараткан арчанын чогунан тыс этип, үзүлгөн учкун түндүктү көздөй атылат. Койлор да тизе бүккөн боюнча таң атканча кыймылсыз мемирейт. Терге каныккан, күнгө каныккан койдун жытына маашырланган койчу да таң кылан өөк салмайынча ойгонбойт. Ушул тапта чүй өрөөнүндөгү жытты эч нерсеге салыштыра албайсың. Мында түтүнгө аралаш майга бышырылган нан жыттанса, ак эле удаалаш алманын, буудайдын, жердин жыты келет. Тоо ылдый шамал дир этсе, кундуз жүндүү үйүр жылкынын тер аралашкан жыты каңыл жаарыңды жарат. Күндүзү сары темгил талаа үстүн боз чалып, үйүлгөн чоң сары жон жалдардын үстүндө шоңшоюп, ток бейил бейкапар таз жорлар отурат. Ушул кезде чүй өрөөнүндөгү бак дарактын баары мүлдө саргайып, ал теңдешсиз сулуулукка чулганат. Өзгөчө ал арчанын өндүрүндөгү күздүн ушул мезгилин Дыйканбек аябай жакшы көрчү. Колоттордогу ак кайыңдардын жалбырагы сары жибектей үлбүрөп, жел дир эткен сайын сабагынан күбүлүп, ан сайын Дыйканбектин жүрөгүн кытыгылай, жайды жайлата күрүлдөп шарылдап, казандай таштарды топтой агызган өзөндөгү тоо суусу тартылып, үнү анчалык сүрдүү да эмес, алыска угулбайт. Эми сай бойлой кучак жеткис ак таштар жайнап калат. Көгүш балыр чайган суунун түбүндө каралжын чабактар оюн кура, сары көпөлөктөр бийик учат. Ошол сулуу күздү Дыйканбек канчалык өңүндө көрсө, ал ошончолук түшүндө да кирип, ошондуктан жүрөгү ысый, санасы кайдадыр ала качып, ал жүрөгүндөгү эргүүнү көтөрө албай өзүн куду чарт жарылып кетчүдөй сезгени менен мүнөзү оор тарта, кыялында бейкутчулукту, жалгыз болууну эңсеп иштегиси келип калган. Ырас ушул тапта Дыйканбек мөмөсү бышкан бир түп алма дарагына окшош болчу. Чеңгел жеткис кызыл алмаларды көтөрө албай, бутактар жерди көздөй чарт ийилген сыяктуу, анын дагы шыгы ашып ташып турду. Жел диреткен сайын кызыл алма топ этип кулайт. Ан сайын дарак жеңилдей түшөт. Акыры мөмөсүн күбүгөн алма дарагынын бутагы көккө умтулат да күн нурунан жылуулук издейт. Кала берсе ал оор жүктөн кутулганына жеңилдеген сийит да ого бетер менсинет. Денесине жылуулук чогултат. Кайрадан бүчүр байлоонун камын көрөт. Дыйканбек дагы ал арчанын боюндагы күздүн кооз келбетин көргүсү келип, жүрөгү дегдей берди. Ал дагы табияттын ошол сулуулугун боюна сиңирип, кооз сулуулук кисти аркылуу кайрадан этюдникке таммак. Алар Дзержинский бульварында басып жүрүштү. Экөө тең ойго батып, бири-бирине унчугушкан жок. Бульвардагы дарактардын жалбырактары тегиз ачылган гүл сымал, не бир кызгылт сары түскө тунуп, чайыттай ачык күн алдында бутка илээше, бульвар ан сайын көркүнө чыгып, ээрчише өйдө төмөн сейил кургандар тынбайт. Жел аргы жүргөн сайын сейил кургандардын коюн кончуна толтура жалбырак жаайт. Ал эми Дыйканбек болсо түнт.
Кыйладан кийин гана ал эртең менен аларча тарапка бараарын, бир жумага чейин ал жакта болуп, күздүн ушул маалын сүрөткө тартаарын айтты. Аруке мелтиреп унчуккан жок. Бир аздан кийин ал барбагын деп өтүндү. Үнү жалоору наздуу чыкты. Андан ары бир жумага чейин кантип Дыйканбексиз күн өткөрөөрүн айтты. Бирок Дыйканбек көшөрүп, айтканынан кайтпай, Арукенин бул каршылыгын ал аял затына гана таандык кежирлик деп ой жоруду. Кала берсе, анын чыгармачыл адамдын табиятын түшүнбөгөндүгүнө чындап нааразыланды. Бул Дыйканбек менен Арукенин ортосундагы экинчи пикир келишпегендик болду. Эртеси Дыйканбек керектүү эмеректерин таңып, тоо тарапты көздөй бет алды. Дыйканбектин тил албай кетип калышы Арукенин намысын козгой, ичи күйүп, көңүлү түпөйүл тартты. Кала берсе, санаасында кызганыч пайда болуп, бара-бара ал жөнүндө көп ойлонгондуктан ага өзү да ишенип кетти. Дыйканбектин этюд тартам дегени жөнөкөй эле шылтоо сыяктанды. Болбосо Арукенин жалооруганын көрүп, эңгур дегенде 1-2 күн аярлабайт беле. Ал антмек тургай кайра Арукеден кутулганча шашып, аны кандайдыр бир кимдир бирөө күтүп жаткандай туюлду. Ашыгынын көңүлү сууй түшкөн себебин Аруке тереңден издей, кантсе да ошол ой анын санаасынан кетпей туруп алды. Ооба, кыз Дыйканбекти кетпегин деп чын пейилинен айткан эле. Ушул тапта ал үчүн Дыйканбектин шаарда болгону оң болчу. Бирок Аруке ошону түшүндүрө албады. Алар шаарга келери менен Кадыр Арукенин жатаканасына дембедем келип, Аруке болсо Кадырга бой салбай, бирок да көңүлүнүн тереңинде эйканчы болуп жүргөндө минтип Дыйканбектин кетип калышы аны бир кыйла ойго сала, кеткенде да ал жүрөгү сууган адамча суз кетиши Арукенин намысына тийбей койгон жок. Канча жигиттер артынан түшкөнүнө карабай, Арукенин көңүлү жалгыз Дыйканбекти арзыбады беле. Эми болсо ал минтип бой салбай отурат. Арукенин кетпе деп өтүнгөнүнүн дагы бир себеби анын бөлөсү Кадырдын өткүрдүгү, ары тайманбастыгынан болду. Кадырдын тикке карап, сары изине түшүшү Арукенин көңүлүндө бир жаман жышаанды туудура, бир чети кыз өзү да андан чоочулап жүргөн. Бирок Кадыр Арукени оңой менен колго түшүрө албасын билгенден кийин башкача айла издей, ошол тапкан айласы анын өзүнө орундуудай көрүндү. Эми ал Арукени жайына тим коюп, анын курсташ, бир бөлмөдө жаткан курбу кыздар менен мамилесин жакшыртуунун камын көрдү. Баарына белек бечкек алып барып, орундуу тамашалай, орундуу күлүп, бат эле кыздарга жагып да алды. Кыздар болсо Кадырдын жигитчилигин, мартчылыгын, кала берсе анын адамкерчилигинен өйдө күнүгө ооздорунан түшүрүшпөй, толгон токой сөз кылышса, ан сайын Арукенин Кадырга болгон кызыгуусу козголо берди. Кадыр ошонун баарын өзү үчүн жасап жатканын Аруке бир чети түшүнүп да турду. Ушул жерден Арукенин санасында бир жакшы ой пайда болуп, Дыйканбек жокто ал Кадыр менен 1-2 курдай кинолоп коюуну туура көрдү. Муну билген Дыйканбек экинчи жолу Арукенин жанынан карыш чыкмак турсун, кайра ал намысын акелип кызгануу пайда болмок. Ошентип Кадыр Арукенин кыялын акырындап бийлей баштаган. Буга окшогон жоомарт, ары адамкерчиликтүү бөлөсүнүн чоо жайын тартып койсо эмнекен? Ойлогонундай эле 2 курдай Аруке жолдош кыздары болуп, Кадыр менен киного барып келди. Бул жоругунан Аруке кыз затынын Кадырына сөз тийгизе турган эч кандай өөн нерсе көрө алган жок. Айткандай эле Кадыр өтө эле сылык, ары иш билги жигиттерден экен. Ал Арукеге өйдө карабай, аны менен сый мамиледе болду. Ал кыздардын баарын шоколад менен сыйлап, гүл сатып берип, бир тынымга да аларды зериктирген жок. Кинодон чыгышкандан кийин аларды кафеге ээрчитип барды. Бирок ал мурда сүйлөшүп койгондуктан алдырткан тамагы ресторандыкынан да кем болгон жок. Жекшемби күнү Кадыр эртең менен эрте келди. Жаңыдан турган кыздар жуунуп таранып жатышкан. Ал сылык, бирок ишенимдүү унчукту. Бүгүн күнгө дем алыш экен. Силер менен бир сейилдеп келелик. Эшикте машинем даяр, деди. Кыздар жымдей түшүштү. Аруке да каршылык кылган жок. Кыздар Кадырдын жаркыраган Волгасына отуруп, кара балтаны бет алышты. Арукени жанына отургузуп, рулду Кадыр өзү башкарды.
Ачык терезеден кыздардын саамайы желге ыргалып, жарпы жазыла кат-кара күлгөн алар кара балтага кандай жеткенин билбей да калышты. Баарынан да Арукенин көңүлү куунак болду. Ал жолду катар ырдап барды. Машинесин ресторандын алдына токтоткон кадыр элде мурда тамактанып алалык деп өтүндү. Анын сунушуна эч ким каршы болгон жок. Столдун үстүндө кыздар мурда көрбөгөн не бир ичкиликтин түрлөрү, тамак аш батпай, мунун баарын ким ичип жейт дешти таң калганын жашыра албаган кыздар. Кадырыңар жан болсун, ичилбесе калар. Силердей татына карындаштарым үчүн керек болсо бөдөнөн сүтүн заказ берем, деп жайдарланды Кадыр. Бирок ал сөзүн кыздарга карап жарпы айтканы менен баары сен үчүн, сенин кадырың үчүн деген кыязда ал Арукени үмүттүү тиктей, бөлөсүнүн анысы мурда эле туйган Аруке болсо курбуларынын алдында даражасы ого бетер көтөрүлүп, кыялында Кадырга ыраазы болуп, ал ыраазычылыгын билдириш үчүн таттуу шампандан азыраак ичип коюуга аргасыз болду. Ресторандан чыгарда Кадыр кыздардын көзүнчө ток бейил түр менен боосу чечилбеген кызыл акчаны официанткалардын алдына санабастан таштап койду. Мындай мартчылык официанткаларды, кыздарды таң калтырбай койгон жок. Саал кызый түшкөн кыздар жол бою жаактарын жана ырдап, Аруке дагы өзүн көпөлөктүн канатына отуруп келаткандай жеңил сезип, бактыга туна, бөлөсүнө чындап эле ыраазы болуп келатты. Ага Кадырдын сыпайгерчиликтүү мүнөзү жакты. Мурданы билбей, түшүнбөй эле сыртын салып жүргөнүнө уялып, Кадыр дурус жигит тура деп коет ичинен. Таттуу шампанга магдыраган кыздар шаарга келгенде машина көк темир дарбазанын алдына токтоп, мыктап салган тамдын эшик алды толтура кызыл гүл, короосу таза, кенен да экен. Коргондун түбүндө асылган чоң казагындагы толтура кайнап жаткан этке каралагансыган сулуу, жаш сымак аялды апам деп тааныштырды Кадыр. Наздуу аялдын турпатында ары менменсинүү жана ток бейилдүүлүк бар болчу. Ал кашын кага жылмайып койду. Аруке, сенсиңби? Кагылайын. Көрүшпөгөндүн иши да. Болбосо силер менен биз өтө жакын сөөкпүз. Бойго жетип, тим эле сулуу кыз болгон тура. Багың ачылсын, садага. Кадыкем үйгө мейман келет дегенинен кичине камынып койгонбуз. Киргиле ичкери. Мейман демекчи, өзүбүздүн кыздар турбайсыңарбы? Сүрдөбөгүлө, садагалар. Дүйүм жемиш, тамак ашты көтөрө албай стол титрейт. Чала кызуу. Бирок азыраак сүрдөй түшкөн кыздарды столго отургузуп жатып, Кадырдын сулуу энеси кайрадан мээрим чача жылмайды. Өз үйүңөрдөй көргүлө, садагалар. Бул жерде бөтөн бирөө жок. Менден уялбагыла. Жумушум чыгып калды. Бир аздан кийин өзүм да кетем. Кысылбай эркин отургула. Силерди тиги калыйча жеңиңер коноктойт. Улага жакта ак самоор көтөрүп келаткан сүйрү бет келинди көрсөттү. Ошондон кийин гана Кадырдын энеси көрүнгөн жок. Машинесин куруого киргизген Кадыр эми мурдагысындай тартынбай иче баштады. Андан ары пластинкалар ойноло, бий башталып, Арукенин башы айлана бир сонун дүйнөгө жүргөндөй Кадыр менен бийлеп жүрдү. Музыканын сыйкырдуу үнү кошул ташыл болуп, таттуу шампан башына чыккан Арукенин алы кетип, эми ал биротоло өз эркин башкарууга кудурети жетпей буту чалыштап, ан сайын назик күлө музыканын сыбызгы үнүн ээрчий, ого бетер чимириле бийлегенсип жатты. Ошол учурда алардын жанына басып келген баягы сүйрү бет келин: "Молду бала, кыз кичине эс алсынчы", деп Арукени экинчи бир жасалгалуу, ары сырдуу күңүрт бөлмөнү көздөй жетелегенде, ал келиндин аракетине караманча каршылык көрсөтө алган жок. Эртең менен Аруке ойгонгондо башы аябай ооруп, ал өзүнүн кайда жатканын билбей аң-таң болду. Ырас, ал 2 кишилик ак шейшептүү төшөктө жаткан. Жанындагы орун али жылуу экен. Кимдир бирөөнүн эмеле туруп кеткени билинип турат. Оюнда бир жаман нерсени бүдөмүк сезген кыздын заманасы куурулуп, жаздыкты аткып алды да, бүткөн бою калтырай кантсе да ошол макрөө чындыкты моюнга алууга аргасыз болду. Ан сайын денеси муздады, денеси чымырады. Дароо кийине салган Аруке эшикке чыгып, короодо баягы сүйрү бет келин менен камырабай сүйлөшүп турган Кадырды көрдү. Мүшкүлдүү окуянын жагдайын эми ачык түшүндү. Короодо алардан башка эч ким жок болчу. Эми эсине келгенсиген Аруке баягы экөөнү карай жийиркенген түр менен кыйкырды: "Алдамчылар!
Уятсыздар десе. Кадыр ошол замат ары карай басып кетти. Сүйрү бет келин дароо жетип келип жалбарып жиберди. Кой, антпе, садагаң болоюн. Кой, антип айтпа. Өпкө жүрөгүмдү чабайын. Баарыбыз эле ушинтип келин болгонбуз. Кыз дегендин тагдыры ошондой. Таш түшкөн жериңде оор. Болду бала эмне экен? Сенин теңиң, эсиңе кел берекем. Намысы жок. Аруке башка сөз айта албай калчылдайт. Келин дагы жалбарды. Кой, антпе, дедим го, жарыгым. Иш бүткөндөн кийин да ушинтет бекен. Жүз ачуулансаң да аңың пайдасыз. Сабыр кыл дедим го, садагаң болоюн. Иш бүттү дейсиңби? Кантип? Аруке таң калып койду. Анан кайра жанынын бардыгынча күч менен айтты. Менин жигитим бар, сүйгөнүм бар. Кадырыңарды жек көрөм. Аныңар уятсыз, алдамчы. Айттым го, сүйгөнүм бар. Мен ага кошулуп койгом. Менин эрим бар. Баягы сүйрү бет келиндин үнү кайра угулду. Бирок бул сапар ары кекерлүү, мыскылдуу чыкты. Антип экинчи айтчу болбо, келин бала. Али башың жаш турбайбы? Молдо бала өзү ыраазычылыгын билдирди. Молдо бала өзү ыраазы. Мындан ары жанагы сүйдүм деген немеңди унут. Тай туйлап тактага чыкпайт. Буйрук деген ушул. Баарыбыз эле сенчилеп келин болгонбуз. Кыз деген озун кандыкы. Кыз баланын тагдыры ушундай. Үйгө кир андан көрө. Анын үстүнө элге да айтылып кетти. Сүйрү бет келин ары басып баратып кобурады. Молдо балада эр талаада жатыптырбы? Заманасы тарыган Аруке ичкери бурулуп, босогону сүйөндү да буркурап ыйлап жиберди. Эки бөйрөгү ан сайын солкулдап, өңгөчүн тарта ал биротоло күмжан болгон таалайын, махабатын жоктоп жатты. Аруке ошол эле күнү Кадыр менен ЗАГСка барды. Ошондон 2 күндөн кийин Арукени ойлой санаасы тынбаган Дыйканбек шаарга келди да жатаканасына барып Арукенин жакын санаалаш курбусу Айшага жолукту. Ушунун баарын өзүн күнөөлүүдөй сезген Айшанын бүткөн бою калтырап, болгон окуяны бир топко чейин айта албай, бир жаман кабарды жүрөгү сезген Дыйканбек тердеп кетти. Анан ал окуянын чын төгүнүн тактагандан кийин бир берген суроосу ушул болду. Өз каалоосу менен кетти деп чын айтып жатасыңарбы? Бир чети Дыйканбектен корксо, бир чети күнөөнү өзүнөн алыстатуунун айласын кылган Айша калп айтууга аргасыз болду. Анткени Кадырды Арукенин алдында жерге сууга тийгизбей мактаган, кала берсе сүйрү бет келиндин өтүнүчү боюнча уктата турган дары кошулган шампанды Арукеге шыкап ичирген ушул Айшанын өзү болчу. Кадырдан белек бечкек алып, анын тилегин бүт билген да ушул Айша болчу. Эми ал караманча калп айтты. Мурда эле убадалары бар экен, деди ал. Силер жокто канча жолу жолугушту алар. Үйүнө барганыбыздан кийин жоолук салышканда өзү эле унчукпай отуруп калды. Такыргачылык кылган жок. Өзү макул болуп жатса, биз эмне демек элек? Айшанын сөзүнө канчалык ишенип же ишенбей турса да, Дыйканбек Арукеге барып бир жолугууну туура тапты. Айшадан алган адрес боюнча ал ошол эле күнү Арукеге жолукту. Көк дарбазадан бери чыгып келген Аруке Дыйканбекти көрүп, бир азга селдее түшүп, анан эч канчалык сүрдөбөстөн мелтиреп туруп сүйлөдү. Үнү дагы калтырабастан ишенимдүү, бирок кургак чыкты. Ал ыйлаган да жок. Арукеден мындай кайдыгер жооп угам деген ой Дыйканбектин санаасына да келген эместир. Ушинтип үй жайлуу болдук, деди ал. Бир эси жок кызга курулай чарпылган экенмин деп түшүн. Баса мен Кадырга өз каалоом менен келдим. Ушуну билип кой. Ал мени ала качып алган экен деп ойлобо. Кадыр андай намыссыз жигиттерден эмес. Мен өз тагдырыма ыраазымын. Мени мындан ары жайыма кой. Тынчымды алба. Ал ошондон кийин кош деп ооз учун кыбыратты да Дыйканбектен жооп күтпөстөн үйүнө кирип кеткен боюнча дарбазаны жаап алды. Намыс үчүн дедиби, Дыйканбек да башын жерге салбай шар кетти. Анын басып баратканы тыкан, капарсыз адамдын кейпинде эле.